Бул жолу аэропортто таштап салышкан жок. Москвадан Ошко келген дарыгерлерди салтанаттуу түрдө кочак толуу гүл менен тосуп алышты. Ошко Москва шаарынан 15 медициналык кызматкер учуп келди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Анда медиктерди Ош эл аралык аэропортунан Ош шаарынын вице-мэри Эмилбек Шадыханов тосуп алганын айтылат. Кыргыз өлкөсүндөгү кесиптештерине COVID-19 жана пневмония менен күрөшүүсүнө жардам берүү үчүн келген дарыгерлерди тосууга жергиликтүү калк да келген. Аларды салтанаттуу түрдө кочак толуу гүл менен тосуп алышты деп айтылат маалыматта. Кечээ 18-июлда Ош эл аралык аэропортуна авиакомпаниясынын Москва Ош багыты боюнча чартердик каттамы менен 153 кыргыз жараны кайтып келгени жана алардын арасында медицина кызматкерлери дагы бар экени кабарланган. Булак Супер KG. Менеджер Хабиб карайлап турат, бирок быйыл Гетчи менен беттешет. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап көз жумганда ал карьерасын жыйынтыкташы мүмкүндүгү айтылган, бирок божомолду менеджери төгүндөдү. UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов карьерасын улантат. Бул тууралуу ТМС басылмасына мушкердин менеджери Ал Абделазиз кабарлаган. Абдулманап Нурмагомедов 3-июлда 57 жаш курагында каза болгон. Коронавирус илдетине чалдыгып, ден соолугу катуу жабыркаган машыктыруучуга Москванын ооруканасында операция жасалган болчу. Сөөгү Дагестандагы өзүнүн Кирово айылына коюлган. Атасынын өлүмүнөн кийин Хабибдин спортту жыйыштыра турганы айтылган болчу. Менеджердин айтымында, россиялык спортчу ушул жылы Джастин Гетчи менен беттешүүнү пландап жатат. Хабиб атасын гана эмес, машыктыруучусун, насаатчысын, сырдашын жоготту. Карайлап турат, бирок карьерасын улантат. Атасы анын аралаш мушташта мындай дагы көп ийгиликке жетишин каалаган. Менимче Гетчи Хабибке тең келе турчу атандаш, деген Абделазиз. Америкалык мушкер Джастин Гетчи жазында Джексонвиллде АКШда өткөн UFC 249 турниринин алкагында мекендеши Тони Фергюсонду нокаутка кетирип, отурумдук чемпион намына ээ болгон. Ошондон кийин россиялык Нурмагомедов менен беттешүүгө мүмкүнчүлүк алган. Булак Спутник KG.